Алдағанда башың жетеді, ошоға кантип таанышканга башың жетет? Алдаганга баш. Биз деген соттордон айла таппай калдык. Мошенничествону жойбой эле, наоборот, күчөткөнгө бир чоң өбөлгө түзүп берип атышат да. Мына моунча элдин укугу корголбой, ушул соттор ушулардын укугун коргоп атат. Булар деген А что ты его бьешь в зале судебного заседания? Оштон келип атат, Баткенден келип атат. Эч кандай жыйынтыгы жок кайра кетип атабыз. Мен адвокатым айткан боюнча деп мен сизге интервью бергем уже полностью. Бул жанагы жөн эле убакытты созуш үчүн ушуну кылып атат деп атпайбы? Биз 154 кишиден түшкөн арызды вот ушул 3 жылдан бери до сих пор бизге алып бере албай коюшту да. Актап берүүнү сурайын деп атасыз, эмне деп атасыз? Туура чечим чыгарганга. Жалпы алган сумма биздин грубо эсептегенде эле 30 миллион тегерек болуп атат. Байгелди Фырат то жакта өзүнө помещение алган. Эмеси рыночный ценасы почти 800 000 доллар экен. Бул ишти Бишкек шаардык сотунда Кылыч Байесов, Кубанычбек Самудинов жана Талайкүл Кадыркулова аттуу соттук коллега карап жатат. Айланайын Садыр Нуркожоевич ушуну бир туура көзөмөлдөп, туура чечим чыгарып бергиле. Москвадагы мекендештер, эгер илдет жабышып, жаныңыз кыйналып жатса, Ваш доктор А клиникасына келиңиз. Бул жерде оорунун оозун баскан тажрыйбалуу дарыгерлер кам көрөт. Ал эми заманбап жабдуулары дартыңызды так аныктап берет. Хирург, терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог жана лор дарыгери бар. Ошондой эле балаңызды сүннөткө отургузуп, дартты аныктоочу анализдерди да тапшыра аласыз. Кубанычбек Алибековдун Ваш доктор А клиникасы Москвадагы ишенимдүү жана абийирдүү клиникалардын бири. Измайловская метросунун жанында 3-Парковая көчөсү 12 дарегинде жайгашкан. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаардык сотундабыз. Буга чейин Бивиза жана виза борборуна алданган жарандардын маселесин чагылдырып келгенбиз. Бул компаниянын жетекчилерине Октябрь райондук сотунун судьясы Надырбек Токтосунов, бир жетекчиси Насырдинов Дастанга 200 000 сом айып пул салып, экинчи жетекчиси Байгелди Фыратка 180 000 сом айып пул салуу менен гана чектелген. Буга нааразы болгон жабырлануучулар минтип шаардык сотко даттанып, бүгүн иш бул жакта каралып атыптыр. Райондук сотто өкүм 2025 жылы ноябрь айында чыккан. Мына андан бери 4 ай өтүптүр, бирок шаардык сотто эми каралып баштаптыр. Булар апелляция берип, анан сот дагы улам жылып, анан ишибиз жакшы кабыл алышы, бул жакта дагы жакшы болбой атат деп жабырлануучулар арызданган. Булардын Октябрьский соттун чыгарган чечими мындай болуп калды да. Анда барыбыз эле бири-бирибизден ушул элдерди алдап акчаларды жыйнайлы дагы миллиондоп, биз деле мисалычы миллиондоп акчаны алдап алалы, алып туруп мамлекетке 1% төлөп берип коюп, анда биз деле жыргап жашап жүрө бербейлби, ушинтип эле байый бербейлби андачы. То есть мошенничествону жойбой эле, наоборот, күчөткөнгө бир чоң өбөлгө түзүп берип атышат да. Почти 30 миллионго алдап атышабы ушунча кишини. Биз жалгыз да эмеспиз, 2-3 эле адам эмеспиз, 154 кишиден түшкөн арызды вот ушул 3 жылдан бери до сих пор бизге алып бере албай коюшту да. Бул эмнеден кабар берет? Мамлекетте до сих пор эле коррупция аябай өнүккөндөн өнүгө эле баратат да. Балким кандайдыр бир мекемелерде чечилип аткан чыгар, бирок именно соттук мекемелерде чечилип атканына бизде сомнение эмес, биз уверенныйбыз да, ал нерсе чечилбейли да. Сотторго ишеничим кетип калды. Ушунча жаштардын эмесин карабай туруп эле эки адамдын тагдырын эле карап атат да. Кайсы тый жактан да кайсы канча мөөнөттүн ичинде акчасын кайрып берүүнү дагы чечип беришкен жок. Элге дагы түшүндүргөн жок мындай айткан. Эми бул жерге келсек кайра дагы эле ошо баягы адамдар калып атат, жаштар. Мен инимдин атынан келдим эле. Бул экөөнү эле эмеси кайра каралып атат да. Президентке кайрылып атам да, Садыр Нуркожоевичке. Ушу жаштардын эмесин карап берсе, нааразычылыгын, ушу акчаларын төгүп алып, оокатып алып, эки жакка барып бир там алалы деп ушулар жанталашып келишти эле. Келгенде сертификатыбыз бар, лицензиябыз бар, жибере албасак акчаңарды кайтарып беребиз деп айтты эле. Эми мынакей кайтарып бермек турумун 3 жылдан бери ушу жерде соттордун алдында сагалап жүрөбүз.
эми ушу шаардык сотко кайрылсак, шаардык сот болсо эптеп эле ушу жумушту узартыш үчүн ушу тажап ушулардын баары алыстан Оштон келген бар, Таластан келген бар, Баткенден келгендери бар. Мына картаң апалары келип атат, балдары айла жоктон карыздарын төлөй албай алыска кетти. Ошолордун баары тарап кетиш үчүн эптеп сотту улам жылдырып атат. Биз соттун жылышына каалабайбыз. Булар эми айтып атпаймынбы, Еламан, булар башында 23-жылдан беричи булар жалпы алган сумма биздин грубо эсептегенде эле 30 миллион тегерек болуп атат. Бул акча деген любой адамды ынандырышы мүмкүн да, ынандырышы мүмкүн. Албетте бул арам акча болгону менен баары бир адам нерсеси деген ушундай. Эми бул кандай чечим чыгат билбейбиз эми кандай болот. Биз баары бир адал эмгек менен тапкан акчабызды алышыбыз керек да, Кудай буйрса. Мурунку берүүмдө дагы айттым эле, президентке дагы, ал убактагы УКМК башчысына дагы кайрылган элек. Соттор адилеттүү иштеп баштайт депчи. Ойлоп калдым. Дагы эле күчүнө кире эле окшойт деп калдым. Ошол сөздөрчү. Бул иште Бишкек шаардык сотунда Кылыч Байысов, Кубанычбек Самудинов жана Талайкүл Кадыркулова аттуу соттук коллегия карап жатат. Жабырлануучулардын иши бул 2024-жылдан бери келаткан. Октябрь райондук соту 2025-жылы ноябрь айында өкүм чыгарган. Ага нааразы болуп, эми шаардык сотко бергенден кийин дагы улам жылдырылып жатат деп нааразы болушууда. Бүгүн биз процессти тарта алган жокпуз, анткени биз барып ошо тартууга өтүнүч келтиргенге чейин эле айыпкер тараптардын өтүнүчү каралып, андан улам сот жылдырылып кетти. Саламатсызбы? Азыр. Ушу сиздердин өтүнүч боюнча сурап койгон элек эле, эмне себептен кайра райондук сотко жөнөтүүнү сурап атасыздар? Эмне даттанууга жетишпей калды дастан? Это просто для надлежащего оформления. Сейчас я поясню то, что именно согласно требованию Уголовного процессуального кодекса у обвиняемого есть право тоже внести апелляционную жалобу. Своевременно он наказ не смог подать, но он именно в рамке, в 3 месяца он подал. Была апелляционная жалоба подана 10 февраля. С 10 февраля Октябрьский районный суд должен был дело сам истребовать, не начиная. То есть это ошибка Октябрьского районного суда, именно судьи Токтосунова. Мы сегодня тоже пошли, и вот эти все граждане, потерпевшие, они должны были там требовать. Это из-за вот этих 404 статья Уголовно-процессуального кодекса. Она именно... Не алтасын? А? В смысле? В прямом смысле? А? Ты кто такой? Фамилию почитай. В смысле фамилию почитай? Не почитай. А? Не, а что ты его бьешь в зале судебного заседания? Сейчас я 102 вызову и... А? Бул арыз бергенге 404 статья Уголовно-процессуального. Вот вы сами говорите, что вам приговор не дали, правильно, своевременно? А? Ну, если не понимаете, тогда переводчика возьмите себе. Нет, бул эмнени бергенге эмнеге ошо өз убагында бергенге жетишпей калдым деп атат. Дастандан сурагыла, я вот недавно Дастаныңызда эмнеге убагында бергенге жетишпей калдыңыз арыз? Апелляция берген. Эмне себеп болду убагында бербей койгон? Мен адвокатым айткан боюнча деп айтам. Мен сизге интервью бергем уже полностью ошол боюнча. Жок, мен азыркы сурап атам да, эмнеге кечиктиңиз эле ошого? Мен ошо азыркынын себебин сурап коеюн деп атам да, эмнеге бул жанагы жөн эле убакытты созуш үчүн ушуну кылып атат деп атпайбы? Жок, андай эмес. Он приговор. Жок, эже мен суроону ала алайын. Вы не мешайте. Здесь он пользуется своим правом. Он внес апелляцию. Какие вопросы могут быть? Ошол убагында бергенге бир себеп болуп турбу? Ну, у него тогда самого спросите. Что вы меня спрашиваете? Ал адвокаттан сурап атат. Нет, вы основание. В части обоснованности, почему он подал, это право обвиняемого.
404. То, что им суд своевременно приговора не дал, вот эти вот все основания, это вопросы в Октябрьский районный суд надо задавать. Почему он буга вот это- убагында алганбы? А? Өкүмдү убагында алганбы? Вот сегодня мы пошли и истребовали. Здесь в деле надо смотреть расписку. Я сам не видел расписку, когда он получил. Убагында алган эмеспи? Дастан мырза. Дастан мырза. Сиз райондук соттун өкүмүн качан алдыңыз эле? Эсимде жок, чын айтайын. Эсимде жок, Бир айга чейин алгансыз да? Эсимде жок байке, айта албайм. Но мен Азыр ошо убагында бербей кайра жалып кылганга эмне себеп болду мындай болуп апелляцияга? атат. Например, апелляция неге берилип атат? То, что решениянын, соттун решениясын мен өзүм түшүнгөн жокмун. Аны пока 100 канча 116 барак болуп атат. Мен түшүнгөн жокмун. Ошол баарын изучить этип, полностью түшүнүшкө убакыт керек болду. Ошол үчүн ушундай өтүп кетти байке. Мен сизге интервью бергем, ал баарын айткам. 3 ай убакыт жетпеди, ошончо убакыт баары түшүнүп атат, сиз түшүнбөй калдыңызбы? Менин адвокатым сизге түшүндүрдү, айтты. Мен ошол боюнча эле калам. Мен сизге интервью берген байке. Бул Ошол жана жөн эле убакытты созуктуруу деп атышпайбы? Ошондойбу? Бул кандай? Жок, андай эмес. Бул жакта мен эме болуп атат. Менин адвокатым айткандай эле ошол баары эме болуп атат. Мен бул жакта чоюп эме кылганга оюмда жок болчу, андай эмем да жок болчу. Макул эми ошол жака барып келгенден кийин апелляцияны эмне деп берейин деп атасыз? Актап берүүнү сурайын деп атасызбы? Эмне деп атасыз? Туура чечим чыгарганга. Кандай туура чечим? Сиз сурайсыз да бир нерсе? Слышь, у вас личный разговор. Не лезьте, пожалуйста. Личный разговор эмес, бул жалпы эле маселе. Здесь личный разговор с человеком. Бергиле да эмне чуркатып жүрөсүңөр ушунча адамдын аркасынан? Во-первых, почему Айылдан келип атат элдер. Жок, ал чыгып кетти сиздерден кеткен. Это неге качпай жүрөм байке? Мен эч нерсени чойбой элемин, дагы бир жолу айтып атам. Мен эч нерседен качпай элемин. Бул жакта өзүмдүн Сен өзүңчү аякта таанышпаганың мененчи алдаганда башың жетет, ошого кантип таанышканга башың жетет? мен алдаганга башын жетет дегенingizге сиз антип айтканга укугуңуз жок. Мен бул жакта Бар да кантип жок, мондо бар да мондо ушунча адамды алдап, мен акчасын жеп жүрүп алдаган жокмун. Бул жакта байке 172 потерпевший болуп атат. 172 адамдын бирөөсү дагы мага показания против берген эмес. Баары эле Фыратка акча бергем. Баары эле тиги договорлордун баарын карап чыксаңыз болот. 172 договорго Фырат подпись колун коюп атат. Мына мен оштон келдим. Фыратка кол койгонго укугу жок болчу. Но ал коюп атат. Бул жакта ал болсо сотто эч жакта эч нерсе көрүлбөй атат, каралбай атат. Мен ошол үчүн жүрүп жүрөм байке. Ушундай иштечи башына алат. Байке, мен сиздин акчаңызды алган эмесмин. Мен Эмнеге алган эмессиң? Мен сизди тааныбайм байке. Мен сиздин акчаңызды мага бердиңизби же акчаңызды? Компания сиздики беле? Компаниянын башында Компания мен компанияга бергенде компаниянын ичинде канча адам отурганын каяктан билесиз? Элемон байке, бундайда мен сизге мен интервью бергенде мен ага полностью түшүндүргөм. Кандай болгон, эмне болгону, неге менин атыма жазылып калган, кантип жазылып калганын мен сизге полностью ошону өзүм интервьюмда айтып бергем. Аны уже айтылган сөз байке, болгон нерсе. Жок, эми бул компанияга берди. Компаниянын ичинде канча адам бар экенин бул билбейт да. Анан жетекчи катары сиздер турсаңыздар. Көптөгөн семьяны ажыратып бердиң, өзүң түшүнсөң дастан. Саат 5 болду. Тиги Октябрьский сотко мен барыш керекмин. Эми уруксат берсеңиз мен бара берейин байке. Ушул иш боюнча түшүндүрүп кетпейсизби? Бул жерден эмне себептен кайра райондук сотто каралып, анан кайра бул жакка даттанууга жөнөтөбүз деп атышат? Бүгүнкү күндө сот отурумунда Насирдинов Дастан тарабынан өтүнүч келип түштү. Ал 3 ай мурда чыккан өкүмгө 24 ноябрь 2025 жылы чыккан өкүмгө бүгүн өтүнүч бердик, апелляциялык даттануу бердик. Ошонун мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн 18 мартта 2026 жылы Октябрь райондук сотунда отурум коюлган деп. Ошол себептен сот отуруму токтотулуп, иштин материалдары райондук сотко жөнөтүлдү. Муну биз ойлойбуз сотту чоюу үчүн, себеби мурда эле Насирдиновдун адвокаты тарабынан апелляциялык даттануу берилген жана ошол апелляциялык даттануу менен бүгүнкү күндө апелляциялык инстанция ишти алып бараткан. Азыр эми бул убакытты чоюу үчүн гана жасалган аракет деп атпайсызбы? Бул азыр ушундай процесстер болсо дагы канча убакытка созулушу мүмкүн бул жакта шаардык сотто иш жанданыш үчүн? Азыр 1 айдай убакыт кетип калышы мүмкүн. Бул албетте жабырлануучулардын кызыкчылыгына каршы, себеби айыпкерлер 154 кишиден башында арыз түшкөн, андан кийин 125 кишинин арызы боюнча күнөөлүү деп табылып, бүгүнкү күндө жабырлануучулар бар, өзүңүздөр көргөндөй жаштар, булардын келечеги талкаланып атат, миллиондорду алдатып атышат. Дастан Насирдинов апелляция бергенде буга чейин эмне деп берген шаардык сотко?
буга чейин өзүнүн абалын жеңилдетүү боюнча апелляциялык даттануу берген адвокаты тарабынан. А бүгүн Насирдинов мен дагы өзүм кошумча апелляциялык даттануу берип жатам деп атат да. А бул акылга сыйбайт. Процессуалдык берген да бирок. ооба, процессуалдык тараптан укугу бар. Бирок 3 ай мөөнөттө ошол калыбына келтирүү үчүн ага бир кандайдыр бир стихиялык жагдай же болбосо ден соолугунун абалы оор болуп апелляция бергенге мүмкүнчүлүгү болбой калса мөөнөт калыбына келтирилиши мүмкүн. Андай жагдайды биз сот отурумунда көргөн жокпуз. Мөөнөт калыбына келтирилбеш керек. Тем более бүгүнкү күндө апелляциялык даттануусу каралып жатат шаардык сотто. Ошол каралып жаткан даттанууга мөөнөттүн калыбына келтирип бер деген бул көрүнүп эле турат. Укуктан, процессуалдык укуктан злоупотреблять этип жатат да. Биз деген соттордон айла таппай калдык. Мен мына Медербек Сатиевке, жогорку соттун эмесине, төрагасына кайрылам. Сиз азыр бүт коррупциялык соттордун баарын кыдырып атасыз. Эмне үчүн ушул Октябрьский биздики былтыртан 3 жылдан бери жаңырып келатат үнүбүз. Эмне үчүн сизге жетпей атат биздин үнүбүз? Мен именно ушу соттун эмесине дагы айтат элем. Эмне себептен ушу шаардык сот бизди азыр карап аткан сотторго келип үстүнөн текшерүү, биз мындан да былтыркы сотубуз менен чечим чыгарганына да макул эмеспиз. Октябрьский Токтосуновдун үстүнөн эмнеге иш каралган эмес, бул убакка чейин эмнеге контроль жүрбөй атат? Ушулардын үстүнөн да карап, ушуларды да кызматтан алышыңызды биз требовать этебиз. Эмне себептен дегенде булар ушу Кыргызстанда мошенничество боюнча күрөшүп атса, мына элди алдаган мошенниктерди соттор укугун коргоп атат. Мына момча элдин укугу корголбой, ушу соттор ушулардын укугун коргоп атат. Булар деген элестетиңиз, ушунча миллиондогон адамдарды алдаган адамдарга 180 000 штраф деген эмне деген? Болбосо ар бир жабырлануучу ушу жерде миллиондо 500 000 деп ушу жерде карыздап алып, баары Америкага кетип иштейбиз деп ушуларга ишенип отурушкан. Ошо ар бир мына уже 3-чү сот жылып атат бүгүн. 3-чү ушулардын кесепети менен ушунчу 3-чү сотту жылдырып атышат. Айланайын Садыр Нуркожоевич, эми сизге бир кайрылуум бар да. Мына бүгүн сот болду. Октябрьский сотко барып ал жерден жакшынакай жыйынтык алган жокпуз. Карайлаган там сүзөт болуп кайра городской сотко кайрылсак бүгүнкү чечимин кара. Бүгүнкү чечими такыр биз деген бүгүнкү чечимине такыр туура эмеспиз. Макул эмеспиз айланайын. Мына жума сайын чакырат, кайсы бир күнгө коюп чыгарат. Мен тетип эмеде көлдөн бери келип атам. Оштон келип атат, Баткенден келип атат. Эч кандай жыйынтыгы жок кайра кетип атабыз. Айланайын Садыр Нуркожоевич, ушуну бир туура көзөмөлдөп, туура чечим чыгарып бергиле. Ушул жерге сот гуманный соттоп коет, гуманный болбосо жерге кирсин айланайын. Буларда эч кандай сот жок экен. Бири-биринин баягы тамырын булар тамырлаш экен. Бирөөнүн тамырына балта чапсаң, экинчисине кетет. Ошон үчүн коркуп булар деген эч кандай жыйынтык чыгарып бербейт экен. Штраф айып коюшту, бирок алар бизге толк жок да, чын айтканда. Потому что срок койгон жок. Кайсы убакта булар төлөп бериш керек бизге вообще айтылган жок да. Канча суммаңыз бер? Меники в общем өзүмдүкү 130 000 сом. Анын жарымысын төлөп беришкен. Да 65 калган. Менин жакын досторум да ошондой да. Негизи Германияда жумуш обещать этип келишкен да эмнечи. Канча досуңуз бар? Да, 2 досум. Негизи эми өйдөнкү мамлекет башчылары ушуну байкап, алар айтып эле кетишат, коррупцияга каршыбыз, баарын тазалайбыз деген сөздөр көп эле атат. Эми пока биз жүрөбүз. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичке ушул баарыбыз кайрылат элек. Ушуларды көзөмөлгө алып, акчабызды кайтарып берсе берип, бербесе буларды ошо эмеге камап берсе, ошо булардын өзү мыйзам боюнча 10 жылга камалышы керек экен. Ошолор жок дегенде жазасын алышса жакшы болушмак да. Жакшы болот. Биз ошону суранабыз. Сотторго да чара көрүп беришиңизди суранабыз. 154 кишинин ушунча миллиондорун алдап койгон киши 2 адамды мамлекеттин өкүлдөрү ушуларды камап берип биздин ишибизди карап бере албаса, анда мен билбейм, Кыргызстандын келечегине уже эме жок да. Көзүбүз эле жетпей калды да, мындайча айткандачы. Ушунчадан бери 3 жылдан бери сөзүбүз жетпей эле койду да. Ошон үчүн кайрылат элем өзүбүздүн президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул ишти өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, ушул жактарды карап биздин ишибизди ушунча жаштардын сөзүн угуп
биздин акчаларыбызды өндүрүп берип ушундай мошенниктерди ордуна коюп отургуза тургандарды отургузуп туура чечим кабыл алып берсе деген оюбузда. Бивиза виза борбору чет өлкөгө жумушка орноштурабыз, виза ачып беребиз деп кээ бир адамдардан $10.000 алса, $5.000 алгандар бар, сом менен 100.000, 50.000 сом алгандар бар. Булар Европага, Америкага жумушка жөнөтөбүз деп ушундай катуу убадаларды берип, аягында монтип жабырлануучулар ушул күнгө кептелүүдө. Полностью айтылгандан кийин мен тактап түшүндүрүп кетейин дедим эле. Бул жакта болсо азыр могу ходатайство берилген боюнча. Бул ходатайство азыр Октябрьский районный сотко өтөт. Ал жакта болсо бизде өзүбүздүн ходатайствобуз бар. Көп нерсени деме кылбаптыр, эсепке алынбаптыр. Биздин доводдорубуз, доказательство, нотариально заверить этип келген кагаздарыбызды көңүл бурбай эме кылбаган үчүн биз болсо ходатайство жаздык. Азыр болсо могу потерпевший эл журт туура эмес түшүнүп калды деп ойлоп атам, потому что бул иш болсо азыр Октябрьский район сотко өтөт. Өтөт дагы биздин ходатайство боюнча ошол иштерди карап туруп, обратно бул жакка кайтарылып келет. Шаардык сотто дальше шаардык сотто эле иш жүрөт бул жактачы. Например, азыр келеркилер ойлоп калды, ошто райондук сотко өтүп кетип, обратно ошол жакта соттошот. Жок, андай эмес. Андай айткан жок. Жок, мага просто бул жакта байке эжелер айтып атат да ошентипчи. Ар жакка барганда сиздер мен ошол арыз апелляционный жалоба бергенге жетишпей калдым. Мен ошо суроогуму калыбына келтирип бер деп берип атасыздар да. Октябрь райондук сотунда. Анан калыбына келтиргенден кийин анан кайра бияка келет. Сиздер жаңыдан апелляция бияка бересиздер. Ушундай болот. Бересиздер. Анан менин сурайын дегеним, сиздер эмнени бергенге жетишпей калдыңыздар? Анткени жактоочуңуз бериптир эле го даттануу. Так, мындай болуп атат. Менин адвокатым заявленияны, мени обжалование бул жакка жазган, бул жакка жазылган. Но тиги жакка жазылбай калган, например, потому что чечим боюнча, соттун чечими боюнча мен эме эмесмин, не согласен, потому что мен уже адвокатыңыз сиз менен макулдашпай эле берип койдубу, кандай? Жок, макулдашып берген, шаардыкка, но районныйга жазылбай калган. Анан азыр болсо менин адвокаттарым дагы алмашып кетти. Мурунку адвокатка уже акчасын төлөй албай калдым мен. Бул шаардык сотко гонорарды слишком көп сураган үчүн мен ага бере албадым аны. Ошол үчүн ал менен уже иштеше албай калдык. Эми башка адвокаттарды бул жакта уже байкелердин тааныш достору, ошол үчүн эме кылып ушинтип азыр башка адвокаттарым алмашып кетти. Бул азыр башка адвокаттарым эме кылып атышат да. Уже мои права защищают, да, вот так сказать, вот так скажем, потому что тиги мурунку адвокатым тиги жакка тапшырбай калыптыр эле. Мен аны түшүнбөй аткам, мен эми мындай юридикалык эмени түшүнбөсөм, ошол үчүн адвокаттарды жалдам алып жүрөм да, алып жүрөм. Ошол үчүн ушундай болуп атат байке. Но, например, азыр болсо могу шаардык соттон наракка кетпейт. Аны ошону айтып кетейин деп атам эле. Аны түшүндүк. Эртең мындай эме болуп калбасын депчи, мындай. Бул жерде баягы ортодо убакыт созулду. Эми сиздер кайра башынан байке убакыт созуу деген ал деген мындай неправильное мнение, да, как по мне, потому что бул жакта болсо, например, вот сизде өзүңүздүн укугуңуз бар, бул жакта вот эже байкелердин өзүнүн укугу бар, ошондой эле менде деле укугум бар. Бул жакта мен өзүмдүн укугумду эме кылып атам, коргоп атам, мындай айткандачы. Сиз айта кетесизби? Азыр кайра башынан даттануу жазам деп атасыз да, шаардык сотко, туурабы? Сиз эмнесине макул эмес, кошумча эмне сурайын деп атасыз шаардык соттон? Так, мындай болуп атат. Нээси эме эмес мен, кайсы чечим менен эме не согласен. Бул жакта мындай болуп атат байке. Например, акча жактан бул жакта потерпевшилердин көбүнчөсү Фратка акча бергем деп атат. Келе калганы сотрудниктердин колуна бергем деп атат. Но сотрудниктер допрос болгондо, свидетельдер допрос болгондо алар айтып атат, Фраттын колуна акчаны бергем депчи. Ал болсо мындай эшикте эмес, бир жакта эмес, соттун ичинде микрофонго айтып атат. Муну кыскача айтканда, сиз ошол сизге төлөп берүүнү милдеттендирбедиби? Жана 125 адамга, 154кө тең милдеттендирсиз да? 154 адамга төлөп берсин деп акчаны. Ошого макул эмес экенсиз. Мен аларга төлөп бергенге макул эмесмин, кээ бирине деп атасызбы? Макул эмесмин эмес байке. Мен бул жакта туура чечим чыксын деп атам. Жок, ошо сиз сураганда айтасыз да, ошол чечим 154 адамга акча төлөгөнгө макул эмессиз. Макул эмесмин деп атасыз. Анан ошону териштирип, ким мага акча төлөсө, ошого гана берем деген айтып атасызбы? Же бирине дагы алган эмесмин деп атасыз. Мындай болуп атат да, сиз айтып атпайсызбы, ким мага акча берген депчи. Бул жакта в том-то и дело, что мен эч кимден акча алган эмесмин. Демек, бир дагы адам, вот, например, каждый адам, 172 адам допрос болду да соттун ичинде, баягы микрофонго чыгып, трибунага чыгып сүйлөштү.
ал жактан биз сурап атабыз могу немени Дастанды тааныйт белең, көрдүң беле, ушул сага бир нерсени кеңиштеди беле десе, жок, Дастанды тааныбайм, бул жакта эме биринчи жолу соттун ичинде көрүп атам деп айткан адамдар да бар арасындачы. И, например, мен банковский выписка боюнча карасак деле, ал жакта, например, бир дагы потерпевшийден, бир дагы клиенттен мага акча түшкөн эмес. Мен, например, Фыратка болсо, калп айтпасам, канча почти 350 бир нерсе эме перевод бар, чисто клиенттерден ошонун акчасына. Андан сырткары общий сумманы айта алам, 110 миллион сом и долларовый картасында 56 миң, адашпасам, 56 миң доллар. Менин картам боюнча мен калп айтпай эле коеюн, 14 миллион сом оборот. 14 миллион сом оборот болуп атат. Ал жакта каждый сомго керек болсо мен отчет бере алам. Демек сиздин пикириңиз, Байгелди Фыратка түшүп аткан, мен бул суммаларды төлөгөнгө макул эмесмин, мени актап берүүнү сурайт экенсиз. Байгелди Фыратка акча түшкөндөрдү мен, например, аны көргөн эмесмин. Мен аны алган эмесмин, мен аны эме кылган эмесмин. И мындай айтканда, мен албаган нерсеге төлөп туруп атат да, мындай айткандачы. Жөнөкөй тил менен айтканда, мен албаган нерсени мен албаганымды билем аны. Мен болсо аны тактап бере алам, полностью эмелерим бар, нотариально заверить эткем кагаздарым бар, аны алып келип бергем, тапшырып бергем, полностью көрүшкөн. Но кабыл алынган жок. Анан байке айтып кетейин, например, бул жакта неге еще мындай эме обратно кайтарып берип эме болуп атат деп айтканым, бул жакта Байгелди Фырат то жакта өзүнө помещение куруп алган. 780 квадраттык помещение куруп алган. Мен аны айткам сизге, сүрөттө көрсөтсөм, адашпасам, көрсөтсөм керек эле. Жок, өткөндө мурдагы октябрь айынын сотунда айткансыз. Ооба, айтылган. И, например, аны болсо эми Бивизадан спонсирование болуп атат ал жакта. Ал жакта группада, WhatsApp группада общий жазып атат, офис курулуп атат, ушундай болуп атат депчи. И, например, ошону арестке алып бергиле. Ошону арестке алып, эме күнөөсү чыкса, ошону сатып элге акчасын кайтарып бергиле депчи, потому что ал помещение курулуп атат, эме жазылып атат. Ошол мындай жөнөкөй тил менен айтканда, мен ушул помещенияга акчаны берип атам деген сөздөрдү WhatsAppка жазып атат алчы. Мен аны алып келип бергем соттун ичине, но ал деле кабыл алынбай атат. Эми ошол помещениянын эмеси рыночный ценасы почти 800 миң доллар экен. 800 миң доллар деген эми аны сатып туруп, бул жакта берип туруп, аны еще байып дагы бир 15-20 жыл спокойно жашаса болот ошол акчагачы. Но ал болсо азыр болсо и помещение менен, и акча менен еще актанып, короче, чыгып кеткиси келип атат да бул жактачы. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда ушундай болуп атат. И ал жарым суммасын мен төлөйм, жарым суммасын Дастан төлөсүн деп атпайбы? Жарым суммасын төлөсүн, жарым суммасын мен төлөйүн деп айтып атканы менен, эми полностью акчаны ошо алып атса, карта боюнча көрүнүп турат, потерпевшилардын свидетельдеринин сөздөрү менен көрүнүп турат, айтылып атат ал нерсе. Айтылып аткандан кийин, конечно, ал болсо азыр 110 миллион сом, анан 56 миң долларды алып атпайбы? Азыр жарымын элге 55 миллион сомду 23 миң 500 долларды эмеге таратып коет, анан калган жарым чөнтөгүндө калып атпайбы? Помещениясы калып атат, Турцияда үйү калып атат, апасына 15 миллион сомго турган ошо калып атат. Братишкасы бир тууган иниси бул жакта иштеген, даже свидетель катары өтпөй атат бул жактачы. Иштеп эме кылган, кеңиштеген, эмелерди, полностью документтерди жөнөтөм деген эме документтерди ошо даярдаган иниси, бир тууган иниси Ферхат деген. Анан договорлорго кол түзүп атат, договорлорду үйгө алып кетип атат, сотрудниктерди үйрөтүп атат. Ал деле WhatsApp перепискаларда баары көрүнүп турат, мен бул жака алып келип берип атам аны. Ал болсо даже как свидетель өтпөй атат. Не то что как обвиняемый, как свидетель жок. Апасы 15 миллион сом алып атат, ал деле мындай чакырып суралып да койгон жок. Не то что сотто, даже следствияда суралган жок. Эми байке, менин ходатайством мындай имеет место быть деп ойлойм мен, чын айтайын, потому что ушунча көп нерсе упущение болуп атат бул жактачы. И вот менин позициям ушундай байке. Просто азыр сиз болсо бул жакта эл журт менен сүйлөштүңүз, анан мен да ойлоп атам да мындай, менин оюмдагы жеткирилиш керек деп ойлойм. Биз кайсы тарап болбосун ойлорун, пикирлерин жеткиргенге даярбыз.